Салам математика сүйүүчүлөр, силер менен кайрадан мен Элдин Сыймыгы. Биз математиканы үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү мен силерге түшүндүрүп берейин деген темам бул тригонометрия. Бардыгын так жана жөнөкөй өзүбүздүн тилде түшүндүрүп берейинге аракет кылам. Анда эмесе сабагыбызды баштадык. Аягына чейин көргөнү унутпа. Негизи тригонометрия илими өзү айтып тургандай, тик бурч түшбурчтуктарды өлчөп изилдейт да. Бирок биз оңой түшүнүү үчүн башка варианттарды карайбыз, аны биз түшүнүшүбүз керек да. Ошондой, анан илгери өткөн заманда байыркы грек математиктери, байыркы математиктер отуруп алып, ушинтип мындай айлана чийишкен, албетте доскага эмес, кумга чийишкен да. Анан ал айлананын бир эле борбору болгон. Анан борбордон айлананы көздөй кандай бир сызык жүрсөк, ал эмне деп аталат? Албетте радиус деп аталат, туурабы? Негизи мен айлана жөнүндө толук видео чыгаргам. Аны силер бул жактан көрө аласыздар. Аны видео пи эмне, радиус эмне, диаметр эмне, аны каерде колдонот, каерде керектеп, баарына жооп берген, көптөгөн пайдаларды таба аласыздар. Ушул жакка кирип көрсөңөр болот. Ал эми ким геометрияны таптакыр 0 болсо, геометрияны толук окугусу келсе, менде геометрия 0дөн баштап аягына чейинки бардык видео сабактар бар. Албетте ал акысыз эмес. Эгерде ким бардыгын үйрөнгүсү келсе, мен төмөн жактагы WhatsApp номериме жазып койсоңор болот. Анын ичинде, видеонун ичинде түшүндүрмөлөр, теория, практикалар бар, тапшырмалар бар. Тапшырмалар жөн эле берилген эмес, анан кийинки сабагында кайра ошол тапшырмалардын ар бир номери чыгарылып көрсөтүлгөн. Ошондой достор, улантабыз. Кыскасы биз радиус эмне экенин түшүндүк, бизге радиус 1ге барабар болгон айлана берилсин. Кааласаңар метр деп койсоңор болот, кааласаңар километр, кааласаңар дециметр, кааласаңар сантиметр деп койсоңор болот. Өлчөм бизге эмес. Эң негизгиси бизге сан мааниге ээ. Ал 1 болуш керек да. Түшүнүктүүбү? 1 болуш керек. Радиусу 1 болду. Эгер дагы бир сызык жүргүзүп койсом, бул жагда 1 болот. Ошондо жалпы канча болот? Диаметри 2ге барабар болот, да. Буздан бuyакка чейин диаметри 2ге барабар болот. Макул кое турайын, дагы бир айлана сызайын. Кичинекей айлана. Чоң гана эстеш үчүн. Бул айлананын дагы жалгыз бир эле борбору болот, эки борбору болушу мүмкүнбү? Жок, бир эле борбор болот. Анан буга радиус жүргүзөйүн, дагы бир радиус жүргүзөйүн, эки радиусту жүргүзсөк, бир диаметр пайда болот, узун. Ушул диаметри 1ге барабар болгон айлананын узундугу канча эле? Ошол сабактан мурунку сабакта үйрөткөм. Айлананын узундугу, могу кызыл менен айлананын узундугун белгилеп атам. Жип деп эстетсеңер болот. Ушул айлананын узундугу 3,14кө барабар болчу. Туурабы? Диаметри 1 болгон айлананын узундугу 3,14кө. Радиус канчадан болуп калат? Албетте 0,5 болуп калат. Эми бул жакта эмне болуп атат? Экөөнүн айырмасы эмне болуп атат? Болгону бул айлана 2 эсе чоң болуп атат, Демек, бул жагы 2 болсо, бул жагы 1 болуп атат. Бул жагы 0,5 болсо, бул жагы 1 болуп атат. Кыскасы 2 көбөйтүлүп атат да. Анда бул айлананын узундугу канча болот, достор? Бул айлананын узундугу бул 3,14 болсо, анда бул канча болот? 2 эсе чоң болсо 6,28 болот. Туурабы? 6,28. Демек, ушул айлананы жип коюп туруп өлчөсөк, эгерде радиус албетте 2 болсо, диаметри 2 болсо, 6,28 чыгат экен. Ал эми ушул 6,28дин жарымы мына могу жерден бүтөт, жарымы. Так кана ушул жерден бүтөт мына. Могу аралык да, мына бул аралык. Демек, ушул аралык канчага барабар ушул аралык? Демек, 6,28 болсо жалпы анын жарымы, башкача айтканда 2ге бөлүп салсаң эле ушул жарым чыгат да. Жарымы деген 3,14кө барабар. Демек, 6,28дин жарымы 3,14. Ал эми 3,14 деген бул кайсыл сан? Константа, бул туруктуу. Албетте пи деген саны, пи деп койсок болот, бул жерде өчүрүп туруп пи. Түшүнүктүүбү? Демек, айлананын биринчи жарымы пи болот экен, экинчи жарымы ал дагы пи. Ошондо 1 пиге 1 пини кошсок, бизде 2 пи пайда болот экен, 2 пи. Демек, 2 пи деп жазып коелу. 2 пи. Түшүнүктүү достор?
Демек, бул 2π деген не түшүндүрөт экен? Айлананын узундугуна, бул жит деп элестетсек болот го, кызыл жит да. Узундугу. Ал эми бул 2πлердин орду турган орду, мен ушул жерге келдим деген орду, бул чекит болот. Мына ушул жерде орду ушул жерде. Бул пинин орду ушул жерде. Бул жакта 2πнин ордуна дагы башка пилер да келип калышы мүмкүн. Мисалы, бул 1π болду, 2π болду. Анан кийин кайра бул жак 3π болушу мүмкүн, 3π болушу мүмкүн. Келатып кайра дагы бир жолу 4π болушу мүмкүн. 5π болушу мүмкүн, 6π болушу мүмкүн. Кантип түшүнсөк болот? Мисалы, бул стадионду элестетели. Силер бул жакта турасыңар, стадион жарымын чуркадыңар. Бул π болду, дагы жарым чуркадыңар, 2π болду. 3π, 4π. Башкача айтканда, биринчи жарымы, экинчи жарымы, үчүнчү жарымы, төртүнчү жарымы деген элестетсек, болгону жарымы деген ордуна пилерди коюп койдук. Түшүнүктүү. Эми, татаалданталы. Мен азыр силерге бул жарымды, ушул жарым аралыкты π деп түшүндүрдүм, π. Ал эми ушул πни так гана 2ге бөлүп салайын мынакей. Бул биринчи бөлүгү, бул экинчи бөлүгү. Өзү айткандай, π бөлүнгөн 2 болот. Мына πни 2ге бөлүп салдым. Ушул чекит π бөлүнгөн 2 болот. Мына бул чекит. π бөлүнгөн 2 чекит орду ушул жер. Анан кийин, демек, достор, карайсыз. Бул биринчи π бөлүнгөн 2, биринчи. Негизи бул жака 1 деп деле жазсаңар болот. 1ди көбөйтсөңөр баары бир эчтеке болбойт, Мына бул биринчи π бөлүнгөн 2, ал эми бул экинчи π бөлүнгөн 2. Мынакей, экинчи π бөлүнгөн 2, экинчи π бөлүнгөн 2. 2 менен 2ни кыскартып алсаңар, баары деле бул π менен бул π баары көрдүңөрбү, ордулары дал келип атат. Бул жак канчанчысында? Бул биринчи π бөлүнгөн 2, экинчи π бөлүнгөн 2, анан мына бул үчүнчү π бөлүнгөн 2, үчүнчү π бөлүнгөн 2. Мынакей достор. Бул биринчи бөлүгү, экинчи, үчүнчү, анан могул төртүнчү π бөлүнгөн 2. Мынакей жазсам, 4π бөлүнгөн 2. Ал эми 4 менен 2ни кыскартсак, бизде кайра эле 2π пайда болот дегенди түшүндүрөт. Көрдүңөрбү? Баардыгы тең бири-бирине дал келип атат. Түшүнүктүү достор? Кайра эле ушинтип кетирсек болот да. Кайра эле ушинтип кетирсек болот. Мисалы, 4-пи бөлүнгөн 2 болду, 5-пи бөлүнгөн 2 десек болот. 5-пи бөлүнгөн 2, 6-пи бөлүнгөн 2, 7-пи бөлүнгөн 2, анан 8-пи бөлүнгөн 2. Демек, достор, бул 8π бөлүнгөн 2 деген бул кыскартсак, башкача 8ди 2ге бөлсөк 4π пайда болуп турабы? Мына 4π. 4π мынакей бул жакта турат. 6 бөлүнгөн 2. Бул деген канча болот? 3π болот, Мына 6 менен 2ни кыскартабыз дагы 3π пайда болот. Демек 3π бул жакта. Бардыгы дал келип атабы? Демек туура, достор, көрдүңөрбү? Оңой эле нерсе. Азыр оңой нерседен биз татаалды көздөп баратабыз да. Дагы кичине татаалдантайын, мен буларды өлчөп турайын. Түшүнүктүүбү, достор? Ага чейин мен силерге тапшырма берем. Ошол тапшырманы аткарып туруңар. 11π бөлүнгөн 2 кайсыл жерде? 11π бөлүнгөн 2 кайсыл жерде? Ордун тапсаңар, ошол 11π бөлүнгөн 2. Мен бул жакта өлчөп салайын. Бул жактын кереги деле жок. Мына, достор, бул тапшырманын жообу кайсыл жер болду силердики? Ушул жер болду, ушул чекит болду. 11π бөлүнгөн 2. Эгерде кимдин жообу ушундай чыкса, анда азаматсыздар силер, достор, силер түшүнүп баратасыздар теманы. Эң сонун, демек, бул тапшырманын жообу так гана ушул чекитте. Ушул ордунда турат дегенди түшүндүрөт, Кеттик, анда улантабыз. Макул. Бул жак 0дөн баштайбыз дагы, чыгып кетип π болот, бул жака чуркап келгенче, мынакей бул сызык. Мына π. Анан бул жака чейин кайра келгенче эмне болот? Өзүңөр айтсаңар, 2π. Макул, биз πни 2ге бөлдүк, ортосунан, так гана ортосунан. Азыр мен πни 3кө бөлүп көрөйүн, мынакей. Бул жерден ошондо биринчи бөлүгү, экинчи бөлүгү, үчүнчү бөлүгү. Демек, башкача айтканда, достор, мына мен πни бөлүп салдым 3кө, көрдүңөрбү? Бул ушул 3 бөлүктүн биринчиси, могул, биринчи чекити.
Бұл қаншаншы шекті? Екінші шекті. Пи бөлінген 3-тің екінші шекті. Негізі, бірінші, екінші дегендерді көйтіп қосқан болатына. Бірінші, екінші, анан пи бөлінген 3 та бұл жерділече. Бірінші, екінші, үшінші бөлігі отпай. Бірақ бұл қаншаншы бөлігі? Бұл үшінші бөлігі. Бұл менен бұл қысқараттағы қайырлы пи келіп қалады. Ал эми бул бирди көйтсөң баары деле өзү чыгат деген түшүнөт. Бул 2π бөлүнгөн 3 болуп калат. Бул үстүнө көйтүп кетет, ошондо 2π бөлүнгөн 3 болот. Демек, достор, түшүнүктүү. Биринчи пи бөлүнгөн 3, экинчи пи бөлүнгөн 3, үчүнчү пи бөлүнгөн 3. Асты деле пиге барабар да. Бул жагы делечи. Аны дагы канчага бөлөлүк? Албетте 3кө бөлөлөм. Мына биринчи, экинчи, 3 1 бөлүк, 2 бөлүк, 3 бөлүккө бөлдүм. Демек, birinci pi bölüngön 3, ikinci pi bölüngön 3, üçüncü pi bölüngön 3. Bu dördüncü pi bölüngön 3. Bu beşinci pi bölüngön 3. Bu altıncı pi bölüngön 3. Demek 6'nı 3'e bölüp salabız. Al 2 kalata, 2 pi bolot. Buga barabar eкен. Бар түшүнүп калды достор. Кайра ушинтип кетебиз. 7-ci pi bölüngön 3. Мына бул 7-ci pi bölüngön 3. 8-ci pi bölüngön 3. Bu türde koyun. 9-cu pi bölüngön 3. 10-cu pi bölüngön 3. 11-ci pi bölüngön 3. Numara 12-ci pi bölüngön 3. Demek bu jakta bizde kança bolot? 4 pi bolot turabı. Al эми бул жакта 3 pi болуш керек. Ошондо мынакей достор карасаңар. 1 pi, 2 pi, 3 pi, мынакей 3 pi, анан 4 pi. Бардыгы тең дал келип атат, түшүнүктүү. Эми дагы таталдан табып, азыр мен силерге бир тапшырма берейин. Аны силер таап тургула, мен ушул досканы тазалаксылайын. Мисалы кандай тапшырма берсем? 18 pi bölüngön 3 кайсыл жерде? 18 pi bölüngön 3'tü таап көрсөңөр. Демек достор, жообу так гана ушул чекит. 18 pi bölüngön 3 так гана ушул чекитте жайгашкан. Эгерде кимдин жообу ушундай чыкса, ушул чекитте болсо, анда силер теманы жанагындан да жакшы түшүнүп атасыңар деген ойдомун. Улантабыз достор. Биз пини 3кө бөлгөндү үйрөнүп алдык. Демек, бул башталышы 0 болчу, бул жакка келгенче канча болуп кетет экен? Пи болот, мына мунун баары тең пи да. Дагы бир пи, 2 пи болот. Так, түшүнүктүү. Биз 2ге бөлгөндү үйрөндүк, 3кө бөлгөндү үйрөндүк, азыр пини биз 4кө бөлөбүз. 4кө кантип бөлсөк болот? Ортосунан 1ди бөлөбүз. Анан бул жактан бөлөлү, мына жактан бөлөлү. 1, 2, 3, 4 туура. Demek hazır uşul pi sızlardan men birinci bölükö böldüm, ikinci bölükö, üçüncü bölükö, dördüncü bölükö böldüm. Aslı jak dele pi da turabı, anıdağı 4 bölükö bölügü. Birinci bölükö, ikinci bölükö, üçüncü bölükö, dördüncü bölükö. Qarayız endi. Kaydı dele janaları жазабыз. Bu kançançı pi bölüngön 4, albatta birinci pi bölüngön 4. Bolçu, bu ikinci pi bölüngön 4. Dostlar, bayqadыңарбы? Эң биринчи үйрөтүп атканда так гана ушул чекит. Мен силерге эмне үйрөттүм эле? Ушул чекит. Мына. Бул пинин жарым биринчи бөлүгү, бул экинчи бөлүгү. Башкача айтканда пини 2ге бөлүп коем. Бул 2 пи болчу, пи бөлүнгөн 2 болчу. Пи бөлүнгөн 2 болчу бул жер. Пи бөлүнгөн 2 болчу. Эң биринчи үйрөтүп атканда. Бирок азыр бул жакта 2 пи бөлүнгөн 4 болуп калды. 2 пи бөлүнгөн 4. Эч кандай коркунуч жок достор. Мына бул жактагы 2 менен бул жакта 4тү кыскартпайсыңар. Баары деле ушул жооп келип чыгат. Мына баардыгы түшүнүктүү болот. Кетип калабыз. Экинчи пи бөлүнгөн 4, андан кийин үчүнчү пи бөлүнгөн 4. Бул жер пи болот таптырла. Төртүнчү пи бөлүнгөн 4 да. 4 менен 4 кыскарат. Бири-бирине барабар болуп калды. Бул 5-ci пи бөлүнгөн 4. Бул 6-cı пи бөлүнгөн 4. Бул 7-ci пи бөлүнгөн 4. Бул 8-ci пи бөлүнгөн 4. Ал эми 8ди 4кө бөлсөк, албетте кайра эле эмне болот? 2 пи пайда болот, бул. Түшүнүктүүбү достор? Эч кандай татаалдык жокпу? Эң жакшы анда.
уланып кете берет, бул жак менен токтоп калбайт. Кайра 8, 9 пи бөлүнгөн 4, 10, 11, 12, 13 деп кете берет. Азыр мен силерге 18 пи бөлүнгөн 4-түн ордун тапкыла деп тапшырма берем дагы. Мен тактаны тазалайм. Достор, мынакей жообу тапкана ушул жерде. Демек 18 пи бөлүнгөн 4-түн орду ушул жерде болот. Эгерде кимдин жообу ушундай болсо, анда силер азаматсыңар. Улантабыз. Демек пини 4кө бөлгөндү үйрөндүк. Эми канчага бөлөлү? Ооба, жаңылышасыңар. 6га бөлүп көрөлү. Эми 5ти көп деле изилдешпейт. Математикада 6га бөлүшүптүр да. Биз деле 6га бөлүп коелу. Карайлы. Эми кантип бөлөбүз? Так. Мындай болсун, мындай болсун, мындай болсун. 1, 2, 3, 4кө бөлдүм. Мындай болсун, мындай болсун. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлөйм. 6га бөлдүм. Албетте башталышы 0 менен башталып, бул жака келгенче пи болот. Кайра бул жака барганча 2 пи болот. Кет, кана айтабыз. Бул биринчи, өзү пи канчага бөлдүк достор? 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлүккө бөлдүк да. Ошо биринчи пи бөлүнгөн 6. Пи бөлүнгөн 6-нын биринчиси ушул. Пи бөлүнгөн 6-нын бул экинчиси. Буну кыскартып ийсек канча болуп калат? Пи бөлү 3 болуп калат, туурабы? Бул мурунку орду, мына бул жердеги. Бул жака дагы бир сызып коеюнчу. Түшүнүктүү болушун, ушуну эле айлана деп эсептеттиле. Мынакей могул азыр пи бөлүнгөн 3 деп эсептеттиле. Бул жакта 2 пи бөлүнгөн 6. Негизи экөө орду бир эле, бирок сандар ар башкача. Андан кийин, демек экинчи пи бөлүнгөн 6, бул үчүнчү пи бөлүнгөн 6. Кыскарт десек, негизи бул жерде канча эле достор? Пи бөлүнгөн 2-ге барабар болчу. Ушул жер 3 пи бөлүнгөн 6 да болот экен, пи бөлүнгөн 2 да болот экен. 4-чү пи бөлүнгөн 6, 4-чү пи бөлүнгөн 6. Демек, бул деген 2-чи пи бөлүнгөн 3. Муну кыскарт десек. 4-чү бул 5-чи пи бөлүнгөн 6, анан 6-чы пи бөлүнгөн 6, албетте кыскартыбыз пи калат. Андан кийин 6-чы пи бөлүнгөн 6, 7-чи пи бөлүнгөн 6, 8-чи пи бөлүнгөн 6, 9-чу пи бөлүнгөн 6. Негизи достор, кыскартсаңар дагы башка чектер пайда болот да, ушундай сыяктуу эле. Аны өзүңөр аракет кылып бизден таап көргүлө. 10-чу пи бөлүнгөн 6, 11-чи пи бөлүнгөн 6, 12-чи пи бөлүнгөн 6. Албетте 12-ни 6га бөлүп салсак, бизде 2 пи калат дегенди түшүндүрөт. Мынакей достор, түшүнүктүү? Пи бөлүнгөн 6-лар мына ушундай айланында орун алат экен. Эми дагы бир өзгөчө учур, ал болсо ушул учур. Биз жанатан бери саатка каршы жылып атканбыз, бул жака. Ал эми саат менен чогулсак, мына бул жакты көздөй. Эмне болот? Алам ойло достор. Мисалы, карайын. Айлана чийдим, борбору, анан радиусу 1ге барабар болуш керек, унутпайбыз, 1ге барабар болуш керек. Андан кийин албетте бул жак пи болот, бул жак бияка келгенче 2 пи болот, Бул жер эмне эле достор? Пи бөлүнгөн 2 болчу. Биринчи пи бөлүнгөн 2, экинчи пи бөлүнгөн 2. Бул жер 3-чү пи бөлүнгөн 2. 3-чү пи бөлүнгөн 2, бул 4-чү пи бөлүнгөн 2. Баары деле 2 пи чыгат. Бул эгерде биз саат каршы эсептесек да, ал эми биз саат менен чогуу эсептесек, башкача айтканда, эми бул жакты көздөй кетсек, тескери кетип атабыз, жанакы караганда. Тескери сан эмне? Албетте тескери сан бул терс сандар. Анда бунун орду башкача болуп калат да, мындай. 0дөн баштады. Бул жак ушул орду, ушунун орду минус пи бөлүнгөн 2 болот. Демек, башкача айтканда пи бөлүнгөн 2 жана бул жакта эле, анын тескериси мына бул жакта болуп калат, көрдүңөрбү?
Эгерде бул жакка кете турган болсок, анда минус пи бөлүнгөн 2 мына ушул жерде турат дегенди түшүндүрөт. Андан кийин кайра минус 2 пи бөлүнгөн 2 болот. Бул жак менен бул кыскарат дагы минус пи калып калат. Анан кайра бул жакка келебиз. Минус 3 пи бөлүнгөн 2 болот. Бул жак минус 4 пи бөлүнгөн 2. Минус 2 пи болот. Бул менен бул кыскарат дагы минус 2 пи калат. Түшүнүктүүбү достор? Эгерде биз каршы чыксак, анда жөн гана астына минус белгилерин коюп койсок, туура болот деген чечимге келебиз. Мынакей достор, тригонометриянын башталыш фундамент сабагын силер жакшы түшүнгөн болсоңор, анда кийинки сабактар силерге оңойлуу болуп кетет. Бүгүнкү сабагым ушу менен жыйынтыкталмакчы. Жакса, албетте лайкыңардан аябагыла, жакпаса дизлайктан кое бергиле. Мен экөөтөн кубанычтамын. Албетте мынакей ушуларды айтайын деген кийинки сабак мындан кызыктуураак болот деген ойдомун. Колдоп койгула, силердин колдооңорго муктажмын. Кийинки сабакта көрүшкөнчө кош болуңуздар.